Бүгүнкү күндө Сарчат посту өз нугунда иштеп жатат. Азыр эң негизгиси мына азыр иштеп жаткан 20 кызматкер азыр өзүнүн кызматын жогорку деңгээлде аткарып жатат. Ошол бүгүнкү күндө ошол кызматкерлердин иштөө шартына биз бардык шарттарды түзүп бергенбиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына азыр бу жерде атайын контейнерден жасалган домиктер экөө турат азыр бүгүнкү күндө. Андан тышкары бизде бүгүнкү күндө камераларды орнотконбуз. Бардык камера менен ушул убагында бардыгын көзөмөлгө алып туруубуз максатында. Андан тышкары бизде азыр өтө атайын бир жерде мобилдик биз менен түз байланышта турган телефонубуз бар. Кызматкерлерибиз келип экспресс тест менен бардыгын анализдерин алып атабыз. Биз бунун анализдерин чыгарып, ошол бүгүнкү күндө элибиздин коопсуздугун сакташ максатында биздин ушул иштеп аткан кызматкерлерибизден тесттерди алып, жоопторун өзлөрүнө берип жатабыз. Машинелердин келиши боюнча биз азыр бүгүнкү күндө атайын биометрический паспортто окуй турган атайын аппаратты алып келип койгонбуз. Элдерден суранаар элек, бүгүнкү күндө кырдаалды эске алуу менен үйүңүздөрдө болуп, көп ушул жолго чыкпооңуздардан сиздерден өтүнөбүз, суранабыз. Биз ушул бардык иш-чараларды мыйзам чегинде алып барып атабыз. Анан эң негизгиси айта кетчү нерсе, биз Нарын областынын кире беришиндеги пост болгондуктан бизде азыр дыйканчылык иштерине, бардык иштерге тоскоолдуксуз бардык техникалар, андан тышкары үрөөн, жазгы талаачылык иштерин токтоосуздан өткөрүп атабыз.